Сөз Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичте. Урматтуу депутаттар, бүгүн алдыңыздарда бир катар министрликтердин жаңы жетекчилери ант беришти. Сиздер баарын колдоп бердиңиздер. Ошондуктан биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип, экинчиден ант берген министрлерге эки ооз кебимди талаптарымды кое кетейин деп сөз сурадым. Сиздерге белгилүү болгондой, өткөн жумада 2025-2030 жылдарга чейинки Кыргызстандын өнүгүүсү боюнча жаңы стратегияны бекитип жарыя кылдым. Бул биздин өкмөт жана бардык мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү документ. Ушул стратегиянын негизинде биздин мамлекет 2030 жылы ички дүң продукциянын көлөмүн 30 миллиард долларга, ал эми калктын жан башына эсептегенде 4,5 миң долларга жеткириш керекпиз. Ушул коюлган талаптарды аткаруу жана аны турмушка ашыруу биздин өкмөттүн милдети. Ал эми жаңы дайындалган министрлерге айтарым. Сиздер бара жаткан министрликтерде ийгиликтүү иштер менен катар жасай турган жумуштар дагы арбын. Муну эл дагы, мынакей биздин эл өкүлдөрүбүз дагы көтөрүп, министрлер кабинети көңүлгө алуусун талап кылып келе жатышат. Бул маселелерди чечүүгө алы келет, акылы жетет, бул тармакты алдыга жылдырат, өнүктүрөт деген алдын ала изги тилек менен, ишеним менен сиздерди министр кылып олтурабыз. Мамлекеттин бир тармагын жылдырууга ишти алып кетем деп, өз чамаңарга ишенип, мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант берип, бул ыйык трибуна аркылуу сиздер эл астында ант берип олтурасыздар, ушуну унутпаңыздар. Биздин элибиз берилген антка катуу маани берет, элдин сөзү менен кошо назарында да турасыздар. Жакшы иштесеңер, калкыбыз тегиз алкыйт, жалпы журт батасын берет. Башкача ой менен келип, жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер, анда эл журтка жаман атыңар калат, ата эне, ага тууган, жерге жээңерди түбөлүк жаман сөзү ээрчийт. Кыргыз наркы мына ушундай. Албетте туура эмес иш жасасаңар, биз дагы мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимге аябы жок. Ошондуктан айтылган сөздөрдөн өзүңүздөр жыйынтык чыгарып, ишке киришиңиздер. Урматтуу эл өкүлдөрү, айдын соңунда сиздер шайлоочулар менен жолугушууга чыгасыздар. Жерлерде Кыргызстандын бардык аймактарында болосуздар. Бийлик бутагынын бири катары аймактарда мамлекеттин жүргүзүп жаткан иш аракети кандай болуп жатканына, сиздер менен биздин кабыл алган чечимдерибиздин аткарылышына күбө болосуздар. Көп маселелер менен бирге туризм тармагынын айыл чарба жаатындагы иштерибиздин күнгөй тескейине көңүл буруп, бул багыттарды ыкчамдатып, өнүктүрүү жана өркүндөтүү жаатында иштиктүү ой пикир, алгылыктуу сунуштарыңыздар менен келесиздер деп ишенем. Дүйнө ыкчам өзгөрүп, мамлекеттер алдыга тездик менен бараткан доордо көкүрөгүбүздө, ой санаабызда бир гана жаңы Кыргызстанды курабыз деген улуу жолдо бир бололу эр шаркак иштешели. Элибизге, кийинки урпактарыбызга ооз толо айта турган чоң-чоң иштерди жасап үлгүрөлү. Урматтуу депутаттар, соңку 3 жыл бою өлкөбүздүн экономикасы өсүштүн гана үстүндө болуп, ички дүң продукциябыздын өсүшү 9% көрсөткүчтөн төмөндөгөн жок. Үстүбүздөгү жылдын январ-май айларында ички дүң продукциябыз өткөн жылдын январ-май айларына салыштырмалуу 12,3%га жогорулап 573 миллиард сомду түздү. Мындай өсүштүн негизги факторлорунун бири өлкөбүздөгү стабилдүүлүктү жана тынычтыктын сакталышы болду. Ошол себептен сырттан келген инвестициянын көлөмү өстү. Келген инвестициялар менен сырттан алынган карыздар келечекте бюджетке күч келтирбегендей болуп, өзү актай турган долбоорлорго жумшап жаткан өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анткени ошол алынган ар бир акча ошо сиздер аркылуу парламенттен өтөт. Кылым курулушу аталган камбарата бир кесибиздин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулуштары башталды. Ички темир жолубуздун курулушу Кочкорго жакындап калды. Андан сырткары ички инвесторлорубуз дагы легализация мыйзамынан пайдаланып, өз кирешелерин легалдаштырып, акчаларын өз өлкөбүзгө алып келишип, бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга киришишти. Завод, фабрикаларды куруп жатышат, ГЭСтер жана башка ири долбоорлор ишке ашып жатат. Ушунун баарына жогорку кеңештин дагы салымы чоң. Себеби жарандарыбызга ыңгайлуулуктарды жараткан мыйзамдардын баарын
ач кыйкырык менен алек болбостон, элге көрүнүп калайын деген популисттик кылбастан сиздер кабыл алып бердиңиздер. Ошонун негизинде мен жогоруда белгилеген ийгиликтер жаралып отурат. Мындан ары дагы куру сөздөр менен эмес, конкреттүү иштер менен экономикабызды көтөрүү менен сиздер менен биргеликте аракет кыла берели. Дагы бир жолу бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Мамлекетибизде эч нерсеге теңдешсиз болгон тынчтык жана стабилдүүлүк, түбөлүк орноп турсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Саламатта болуңуздар.